Бир кылымдык тарыхы бар аскердик кошуун Михаил Фрунзе атындагы мото аткычтар бригадасынын 100 жылдык мааракеси Чүйдөгү Кой Таш айылынын чет жагында жайгашкан 73-809 аскер бөлүгүндө өткөрүлүп, майрамдык иш-чара курман болгон жоокерлердин эстелигине гүл чамбар коюу жана асманга салют аттыруу менен башталды. Алгач сөз Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевга берилип, ал куралдуу күчтөрдү заманбап курал жана аскер техникасы менен камсыздоо боюнча иш жүрүп жатканын билдирди. Ошондой эле ал мыкты жоокерлерди даярдоо менен биргеликте аскер кызматкерлерине жана күч структурасында иштегендер үчүн турак жай курулуп жатканын кошумчалады. Продолжается строительство объектов жилья для военнослужащих. Өзгөчө белгилеп кете турган нерсе жалпысынан 2065 батирлүү 79 объект курулуп өттү. Учурда болсо 1129 батирлүү 22 үй салынууда. Аскер коопсуздугун камсыздоо эң маанилүү шарттардын бири. Бул дисциплина жана аскердин жоопкерчилиги. Сөзсүз түрдө аскердик мыйзам бузгандарга карата чара көрүү жана анын алдын алуу керек. Өзгөчө уставдык эмес мамилелерге жана коррупцияга бөгөт коюу зарыл. Сөзүн аяктаган соң Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын куттуктоосун окуп, президенттин атынан өзгөчө кызмат өтөгөн аскерлер менен ардагерлерди кол сааттар менен сыйлады. Энчилүү сааты менен сыйлансын. Андан соң куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев өзү курамды салтанаттуу майрам менен куттуктап, бригаданын күчүрмөн эмгектерин белгилеп, мыкты кызмат өтөгөндөргө ведомстволук медалдарды тапшырды. Бригада 1999-2000 жылдарда республиканын Баткен областына басып кирген мыйзамсыз куралдуу эл аралык террористтерди жок кылуу боюнча кандуу салгачтарда алгачкы күчүрмөн уруштарын өткөргөн. Бандиттер менен болгон согуштарда бөлүктүн 25 аскер кызматчысы курман болгон. Алардын ысымдары бөлүктүн тарыхына алтын тамгалар менен жазылган. Баткендеги согуштун аракеттерине катышкан кошуундун 63 аскер кызматчысы Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыктарына таттуу болушкан. Михаил Фрунзе атындагы мото аткычтар бригадасы 1918 жылы Орусияда негизделип, Советтер Союзунун тушунда 1967 жылы Бишкектин чет жагында жайгашкан Кой Таш айылына көчүрүлгөн. Бул кошуун жумушчу дыйкан Кызыл армиясынын эң алгачкы түзүмдөрүнүн бири. Аталган полк Хасан көлүндө япон самурайларына каршы салгылашкан. Аскерлер улуу ата мекендик согушта Бородинону коргоодо бир нече танктык чабуулдардын мизин кайтарып, душманды токтотушкан. 1967 году она передислоцирована на нашу. 1992 жылы бул аскер бөлүгү президенттин буйругу менен Кыргызстандын карамагына өткөрүлөт жана биздин мамлекетке тиешелүү болуп калат. Бул полктун аскерлери тажик-афган чек араларында тынчтык миссиясы боюнча катышышкан. Азыркы убакытта айтып кетсем, бул бизде аскер бөлүктүн бир батальону бул ОДКБнын составына кирет. Ошол эле ар кандай машыгууларда катышып келет. Ошо менен эле бирге бизде артиллеристтер чет элдик машыгууларда жана соревнованияларда катышат. Ошо менен бирге ушул аскер бөлүктүн механиктери сиздер билгендей танк авиатлонурду эң мыкты алдыңкы жыл сайын өзгөрүп даярданып барып жатышат. 100 жылдык мааракеге карата Кой Таш аскер бөлүгүндөгү Михаил Фрунзе атындагы мото аткычтар бригадасынын чалгындоо тобунун өздүк курамы душмандар менен күтүүсүз кол салуу болгон учурунда кандай аракеттер көрүлө турганын көрсөтүп беришти. Ал аңгыча байланышка чыккан аскер мина коюлган жерде бир адам жарадар болгонун билдирип, жардам сурады. Өздүк курам кыска убакыттын ичинде душмандарды жок кылды. Иш-чаранын расмий бөлүгү аяктагандан кийин жоокерлер кармаш жана уруш боюнча чеберчиликтерин көрсөтүштү. Ошондой эле аскерлер тарабынан артиллериялык бөлүкчүлөрдүн тактикалык күрөшүнүн аракеттеринен түзүлгөн майрамдык программа тартууланды. Ал эми коноктор аянтка тизилген куралдануунун экспозициясы, аскер техникасынын заманбап үлгүлөрү менен жана улуу ата мекендик согуштун учурундагы аскердик автомашиналар менен таанышып чыгууга мүмкүнчүлүк алышты. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Дөөлөт Акунов, НТС.